Достор, программабызды улантабыз. Ушул жылы спорт жагында, маданият жагында көптөгөн жетишкендиктер болду. Ошол жетишкендиктер менен бөлүшүү үчүн бул жакка да конокторубузду чакырганбыз. Чекиров Кенжебек, Грэпплинг Федерациясынын Кыргызстандагы президенти жана Садырбек уулу Узак, Абдыбайыт уулу Бусурманкулдар келишкен. Чемпиондор, саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Саламатсыздар. Байрамыңыздар менен келе жаткан куттуктайбыз. Сиздердин дагы келе жаткан байрамыңыздар менен. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Анан кийин айтып өтүңүздөрчү, ушул жылы 2015 жыл сиздер үчүн кандай жыл болду? Жыйынтык чыгарып кетсек анда. Кыскача айтып кетсек, 2015 жылы биздин ар бир организация уюмдун өзүнүн календарный план боюнча иштеген жумуш кызматтарыбыз бар. Ошон үчүн ал бизде бекитилген. Календарный план боюнча биздики жаз айынан баштап эле биздин түндүк жана түштүк региондо өтө турган областной турнирлер өтөт. Ошол тандалмалардан кийин бизде республикалык тандоолор болот. Ал республикалык тандоодон кийин биз ушул жылы жакшынакай бир жыйынтык десек болот. 2 жылда бир өтө турган дүйнөлүк чемпионат мира болду. Биздин жакшы ошо клубдун, федерациянын спортсмени ошо Сеулдан утуп алган лицензиясы бар эле. Ошо Сан-Пауло, Бразилияга барып катышып келди дүйнөлүк чемпионат мирага. Аны да бир баса белгилеп кетиш керек, себеби дегенде СНГ мамлекеттеринин арасынан Россия менен эле Кыргызстан ошо лицензияны утуп алганга күч кубатыбыз жетти. Ошону менен бирге биз айтып кетиш керек, жеке эле грэпплинг күрөшүү боюнча эмес, жана биз жана ММА деп коет, бои смешанных единоборств деп. Кудайга шүгүр, мурунку аты жок болуп баратат. Байрежесиз мушташ деген клетканын ичинде, октагондун ичинде мушташ деген сөз ошо өзүнчө калып, азыр ошо ММА деп аталып келатат. Ошол жактан да биздин балдар толук кандуу катышып келатышат. Анан ошонун ичинде биздин балдардын деңгээли бийик, аракетибиз чоң. Биздин балдарды дагы ошо Европа мамлекеттери дагы көз салып, биз Японияга былтыр барганда да ошо Бусурманкулда дагы Япониянын Pride чоң промоушн компаниялар дагы абдан көз кызыгып калды эле, алып кетебиз деп. Бирок Европанын клубу биринчи оозубуздан илип кетти. Швецияга барып келген. Бусурманкулда өзү ошол жөнүндө айтып берет болуш керек. Айтыңыздарчы, ушу биздин мушкерлерге кезек берели. Fighter KG клубунун атынан чыгып жүрөсүздөр. Жакында эле ошо сизди UFC'нин чемпиондору менен ушундай түшкөн сүрөттөрүңүздөрдү көрүп калдык да. Ошолор каяктан болду эле, эмне болду эле, ошол тууралуу айтып бериңизчи. Ошо, биринчи ассалому алейкум. Баарыңыздар жаңы жылыңыздар менен куттуктайм, жана кыргыз элин куттуктайм жаңы жыл менен келе жаткан. Бирге болсун. Ошо жакында эле Швециянын Стокгольм шаарында чоң спортсмендердин башын жыйнаган клуб бар, Алистар деп, Звезды деп. Ал жакта ошо UFC'нин боецтери, Александр Густавсон жана башка көптөгөн спортсмендер ошол жакта тренировка кылышат экен. Ошол жака барып, атайын чакыруу менен барып, тренировка, учебный тренировочный сборго барып келдим. Ал жакта ошо тандоолор болду, аябай дүйнөнүн ар кайсы жерлеринен келген, Италия жана көптөгөн мамлекеттерден келген спортсмендердин тренировкасы болду. Аябай ал жакта ошол не только спортсмендин мындай чакырып эле койбой, ал жерден ошол мындайча айтканда тандоо сыяктуу болду. Ошо залдан өзүбүздүн, мисалы үчүн биздин Кыргызстандын дагы ошо биздин өзүбүздүн Fighter KG агайлардан эмнени үйрөнсөк, буга чейинки эмне тренировка кылсак, ошонун баарын ошол жактан көргөзүп, мындайча айтканда кыргыздын ушу эр жүрөктүүлүгүбүз менен жана ушундай бир жакшы сапаттарыбызды, бийик чеберчиликтерибиз менен көргөзө алдык десек болот. Анан ошол жактан кайра өздөрү ошо пригласительный эме кылып, кайра келип, ошолордун атынан мындай ошол клубду представить этип чыгып, жана көптөгөн турнирлерге чыгууга эме кылып атат, чакыруулар болуп атат. Жана ошондой эле ал жактан бизге караганда ал жакта ошол бийик деңгээлдер аябай көп, мындай өзгөчөлүктөрү бар да алардын. Мисалы үчүн башка чоң организацияларга мушташууга же болбосо башка чоң организацияларга контракт түзүүгө, мисалы үчүн UFC жана башка көптөгөн Bellator, SOF, ушул сыяктуу чоң прайдтарга
организацияларга мушташууга батыраак связьдар, мүмкүнчүлүктөрү бар да, азактан барууга. Эң сонун. Ал эми бул жака сиздер медаль көтөрүп келип калыптырсыздар. Бул медальды кайдан ким багындырып келди? Айтып берсеңиздер. Соңустары. Бул медальды Ахмат Кадыровдун элесине арналган Рамзан Кадыровдун турнири болду Астанада. Ал жакта болуп келдик 16-сында. Барып ал жерде 93 килограмм салмакта Кыргызстандын атынан ушу биздин клуб файтердин атынан чыгып элдин намысына жараган аракет кылып келдик. Биринчи орун деп жазылып турат окшойт, Ал жакта ошо Руслан Олейников деген жакшы мушкер менен беттешүүгө туура келип калды. Ал бала да жакшы даярданган экен. Таиландда сбордо жүрүп келген экен. Анан ал жакта эң кызыктуусу болгон эле Ахмат клубтан 9 бала Россиядан, Бразилиядан келди, көп спортсмендер. Алар мындай встреча болду да. Анан ал жактан Россиядан деле прайм күчтүү клубтардан келиптир. Балдар анан чыгып уже утулуп баары утулду. Анан жалгыз эле Кыргызстандан короюп аяк жагында биз калдык, биздин клуб. Анан бул жакшы нерсе да. Чыгып баягы утуп алганда эле элдер күйдүү болду эле. Анан бир чети сыймыктанып калат экенсиң, жанагынча мамлекеттин арасынан ошо клубка Кыргызстандын намысына чыгып жакшы результат болбосо да эми жакшы эл Дагы да болсо мотивация болгонуна кубанычтабыз ошо. Биз дагы кубанычтабыз. Жалпы кыргыз эл жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Бул сиздин эле жеңиш эмес, жалпы кыргыз элинин жеңиши деп белгилесек туура болчудай. Анан агай, сизге суроо бергим келип атат. Негизи биз билгенден ушул жыл ичинде эле сиздер бизге 3 жолу келдиңиздер да. Бүгүн 3-чү жолу келип атасыздар. Жалаң эле ушундай чемпион болуп чоң ушундай сынактардан беттештерден биринчи орундарды алып келатасыздар да. Сиз ушу балдарыңызды башкача бир ыкма менен машыктырат окшойсуз. Кантип машыктырасыз? Сиздин клубтан көп чыгат да чемпиондор. Ийгиликтин сыры эмнеде? Эң биринчи бул адеп ахлактык тарбия деп койсок болот. Себеби дегенде эң өзөгү балдардыкын ыймандын чемпиону болгула деп мен үгүттөйм. Жана көп эле башка машыктыруучулар менен жолукканда да айтканга аракет кылам. Себеби дегенде балдарды жөн эле кызыл чеке кылып эле күрөштүрүп, мушташтырып эле алып коюш эмес, ал балдардын бул спортко болгон көз карашы, философиялык мамилеси, коомго болгон мамилеси өзгөчө болуш керек. Анан жеңиш, атак, даңк, байлык ал өзү кийин келе турган нерсе. Ошон үчүн эң биринчи ошо өзүнүн клубунун, федерациянын, кыргыз элинин, журтунун ошого болгон мамилеси, мекенчилдиги, патриоттук сезимдери эң биринчи ошону тамырчыл болуш керек. Ошого ошону менен бирге байланыштырып, анан балдарды психолог болуп түшүн керек. Абдан жакшы байкап туруш керек, балдар чарчап калат. Кандай кызыктыруу өзүнчө методикалары бар, схема, даярдыктар бар. Ошолорго адамдын, жаш балдардын, чоң балдардын, профессионалдык мушкерлердин дагы өзлөрүнүн көз караштарын ошо чарчап калбай, кызыгуусун жоготпой, ат сууп калбагандай кылып же күйүгүп калбагандай кылып даярдаганга бул өзүнчө эле чоң адамдык структура, бул биологический структура болгондон кийин муну даярдаш, иштеш абдан оор, бирок абдан кызык. Анан эч кандай секрет деле жок. Мен айтып калам, адамдын, ар бир адамдын өзүнүн алтын ачкычы бар. Ошого тил жүрөгүнө табыш керек. Анан мен балдарыма айтып калам, пахать надо. Туура, эң башкысы иштеш керек. Анда бир нерсени эстедим, баягы көп эле машыктыруучулардан мындай сөздү көрбөйбүз. Эгер биздин залга бир эле бала келсе, мен машыктыруу үчүн барам деп айткансыз да. Ооба. Анан кийин биз бир бала барган көргөн жокпуз, 2 бала барганда ушундай машыктырганыбызды дагы көрүп жүрөбүз. Алдыда ийгиликтер гана болсун, жеңиштерди күтөбүз. Дагы да болсо чоң рахмат, таң эрте келип маек куруп бердиңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жүрүңүздөр, келип бериңиздер.